СИЗО отургузуу жөнүндө чечим кабыл алган. А бүгүн айтат, баары келбеди, соттук отурумда башкаруу чарасын өзгөртүү маселеси карай албайбыз депчи. Бул эки кош стандарттуулук, бул деген мыйзамды тебелеп тепсеген. Адамдын эркиндиги болгон укугун тебелеп тепсеген. Чарасы Бишкек шаар сотунда каралбады. Бунун бул жакта кандай шартта, кандай түшүнүк? Эми баягы Бишкек шаар сотун айтсам азыр түшүнбөй каласыздар. Мындай жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрөйт. Мына Алмазбек Атамбаев бир гана иштин алкагында 1 жыл 5 айдан ашуун убакыттын аралыгында СИЗОдо, колонияда кармалып келет. Мыйзамда 293 берене жазып процессуалдык кодекс 5-бөлүгүндө так жазылып турат да. 1 жылдан ашуун кармаганга болбойт СИЗОдо. Бул жерде болсо негиз жок, эч кандай негиз жок. 1 жылдан ашуун кармоону судья чечкен 7-декабрда. Ошо 7-декабрда судья кандай жагдайда чечкен? Жогорку соттон өкүмдөр жокко чыгып, Батукаевдин иши бияка келгенде судья өзүнүн кабинетинде прокурорлор сурабаса деле өзү билемдик кылып СИЗОдо 2 ай камалсын деп чечим чыгарып атат. Мыйзам жол бербейт, бирок мыйзамды бузуп чечим кабыл алып атат өзүнүн мындай демилгеси менен. Экинчиден, бүгүн болсо биз айттык да, мына мыйзамды бузуп 1 жылдан ашык кармап атасыз. Негиз бар бошотконго. Экинчиден, ден соолугу начар болуп атат. Ошондон айынан соттук териштирүү узарып келатат, созулуп. Десек, баары келген жок, баары келмейинче карай албайм дейт. Өзгөртүүгө келгенде башкаруу чарасынчы баары келмейинче карай албайт экен. А тандоого келгенде өзүнүн кабинетинде эле өзү эле чечип коет экен. Судья деген бул калыс орган, ортодо турганчы. Аларга ага прокурор кайрылбаса, мына негиздери бар, камаңыз деп. Ал эмне үчүн өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн демилгеси менен камады? Бул деген эмнени билдирет? Ал деген демек иш башында колуна келип түшкөндө эле минтип мындай ойду тутуп атат да. Бул адам күнөөлүү болсо керек, камаш керек дегендейчи. Андай болбош керек. Сот деген ортодо туруш керек, калыс. Ал деген жактоочу жана каралоочу тараптын оюн угуп туруп, соттук отурумда же сот залында чечимдерди кабыл алыш керек. Ал кабинетинде өзү эле чечип койгон. Бул туура эмес болгон. А бүгүнкү күндө негиз болсо да бошотпой жаткан негизсиз жана мыйзамсыз. Бүгүнкү сиздер өтүнүч бергенсиздер да бошотподу. Жыйынтык эмне болду? Негизде конкретно мыйзам нормаларын негиздеп өтүнүч киргиздик. Судья болсо эмки 28-декабрда баары келсе, карайлы дейт. Январда. Ушинтип эле созо берет экен. Эми 28-январда Алмазбек Атамбаев келе алат деп кепилдик бере албайм. Себеби мына кече жолуктук, омурткасында 2 грыжа бар, позвоночниктер. Бул жерде сотко келип алды 2-3 саат эмес, жада калса 1 саат жанында отурдум да. 1 саат ордунда отурганга ошол ден соолугундагы көйгөй мүмкүнчүлүк бербейт ал. Анан кийин дагы бир суроо, операция жасалышы керек ошол. Жок, операция жасоо жөнүндө мен мындай түшүнбөстүк болуп калып журналистке туура эмес маалымат берип алдым. Аны врачтар аныкташ керек. Консилиум түзүп, ден соолугун изилдеп, анан өздөрү чечиш керек. Операция кылыш керек, же кылбаш керек. Бирок мына 1 жылдан ашты, биз деген айтуу эле келтабыз. Ден соолугунда көйгөй бар депчи. Мына өзүңүздөргө мисал келтирейин, жалпак тил менен. Үйдө ооруп жатканда адам дары кабыл алат, айыкпаса каяка барат, доктурга барат. Бул жерде 1 жылдан ашуун убакыттын аралыгында СИЗОдо, 47-колонияда айыкпай атабы? Демек, көбүрөөк мүмкүнчүлүгү, мыкты адистер жана техникалык мүмкүнчүлүктөр бар. Дарыканаларга, ооруканаларга чыкканга мүмкүнчүлүк бериш керек адамгачы. Анан кармап отура бергенде эмне, баягы бир гана жаман жакка кетет. Демек, омурткасында 2 грыжасы бар. Андан башка дагы ден соолук саламаттыгына бул деген мен жокпу? Рахмат, кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум. Мындайда эң эле азыр курч оорусу бул деген ошо омурткасына байланыштуу. Андан сырткары жүрөгүнө байланыштуу жана башка кан басымы төмөндөп, муну мурдадан айтып келип атат. Мындай оорулар көп. Эми айта бергенде тил тешилип атат. Соттук отурум 28-январь саат 14:00.